Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен кайрадан Кыргыздар жана Кыргызстануу телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жолугушуп отурабыз. Бүгүн биздин студиябызда Ишеналы Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин илимий иштер боюнча проректору Каниметов Эмил Жангорозович конокто отурат. Куш келипсиз, Эмике. Сиз менен эми бүгүнкү биздин сүйлөшө турган бир сөзүбүз жакын деле 25 апрелде Каракол шаарында биздин Мураталы би деген бир улуу инсаныбыз өткөн экен. Мына ошол боюнча бир илимий конференция өттү. Ал конференцияга сиз өзүңүз атайын чакырдыңыз эле, бирок менин бул жакта иштерим болуп катыша албай калдым. Биздин бул университеттен дагы бир топ адамдар барышты. Ошо кимдер менен бардыңар, кандай өттү, бул инсан ким эле? Ушул жөнүндө бир мындай маалымат берсеңиз. Себеби мынагул совет мезгилинде көп жакшы нерселерди биз орус эли аркылуу, ошо система аркылуу алдык. Бирок ошол убакта идеологияга байланыштуу биздин бир улуу инсандардын көбү ушу тыюу салынып, атын атаганга, алар жөнүндө изилдегенге, айтканга тыюу салынып калган болчу да. Булардын көбү баймановдордун кулактарынын урпактары деген ошондой ярлык менен ошондой басылып калган эле. Бүгүн баягы өзүбүз эгемен мамлекет болгондон кийин кайрадан ошолор эл мыктылары болгондугу жөнүндө, алар элдин башында турганын, азап тозогундагы жыргалчылыгын бирге көргөн адамдар экендиги, элдин тагдырын чечкен адамдар болгондугу жөнүндө кайрадан изилденип бүгүн көтөрүлүп атат. Мына ошондой бир унутулуп калып, бирок эл ичинде айтылып жүрүп, мына урпактары кайрадан аны изилдешип, көтөрүшүп, ошонун ичинде мына көлдүн кулуну катары ушул өзүң да барып ушу бир топту жетектеп барып катышып келдиң. Ушу Мураталы би бул өзү ким болгон, эмне иш кылган, кандай жашаган, анын урпактары бүгүн барбы, анан конференция негизинде конференцияда эмнелер айтылды, ушул жөнүндө бир бүгүн бир кыскачараак бир маек куруп берсең. Анда сөз анда Эмилке сизде. Мен ошол терең ишенем, ушу элди эл кылып, адамды адам кылып турган ушу анын намысы өз башына өзү ээ болуп, өз тагдырын өзү чечкен жолго түшүп, өмүрүн жашап өтүшү. Мураталы би тарыхтын бардык кыргыз тарыхына байланыштуу бардык китептерде, адабий чыгармаларда, Төлөгөн Касымбековдун эмгектеринде кезигет. Валихановдун, Семенов Тяншанскийдин чыгармаларында, бирок ушул кезге чейин анын көтөрүлбөй, белгиленбей келатканынын бир себеби ал адам намыстуу болгон. Оруска дагы, Кокон хандыгына да, Кытайга дагы баш ийип берген эмес. Бирок ошол Кокон хандыгы бизге жакыныраак, ошол эл болуп, журт болуп, башка кыргыздын урлары менен бирдикте туралык деген саясатта болгон. Орустардын Ысык көл өрөөнүнө ошо 1882 жылдар келе баштаган кезинде, 800-жылдары ал ачык каршы турган, бирок ошол көлдүн аттуу баштуу адамдары менен макулдашып, ошол башкаларга караганда орустун бийлигин кабыл алып, ошол эми өзүн сактап калыш үчүн аракетин кылалык деген саясат менен ошол бирдиктүү ишке барган. Ал Мураталы би ошол оруска ишенбей турат, ал люто ненавидит орустарды. Ага караганда кокондуктарга тартып турат, муну кармаш керек деп аркасынан киши жиберип, бирок берки элдин аттуу баштуу кишилери аны каматпай алып калган экен. Балбай баатыр ушул Боронбайга эмес, ушу Мураталы биге, көлдөгү баатыр адамдар ушу Мураталы бийдин айланасында топтолуп, бирок ошол Боронбайды бетке кармап саясат жүргүзгөнү чындык экен. Бул адам ушу Кокон хандыгынын аскерлери да келип, биякты чабабыз дегенде, ушу жаш кезинде Каркаган жайлоосунун жээгинде аны Кокондун аскерин талкалаганы ушу санжыраларда белгилүү.
Азыркы кезге чейин айтат ушул Кенесары казактар келип Солтону, Сарбагышты, Кыргызды чапканда ушу бугулар барбай кой деп. Бирок ушу Мураталы бейдин уулу, өзүнүн уулу Калмырза ошо Кеңен ханын Кенесарынын аскери менен жекеме жеке чыгып аткан жоокерге чыгып, ошол анын 2 кишисин сайып түшүргөн деп. Жантай өзүнүн кызын Айгүмүштү апабызды ошол Калмырза Мураталы бейдин уулуна берген. Ошондон калган тукум-тукумдар азыркы кезге чейин бар. Ушул Сарбагыштын башчысы Ормон Боронбайга кызын берсе, андан кийинкиси Жантай өзүнүн кызын Мураталыга берген. Мураталы ошол Ормон Боронбай сыяктуу көлдөгү бугуну башкарган, ошол элдин уюткусу болгон, элдин жакшылары, элитасы, саясий элитасы болгон түптүү адамдардын бири, элге күйгөн адамдардын, намыстуу баатыр адамдардын бири экенине биз изилдеп көрүп көзүбүз жетти. Ошол бугурусунан чыгып атат да, Бугурусунан чыккан, анын атасы Бирназар, Бирназардын атасы Алдаш, Алдаштын аркы аталары ошо Белек. Ал ошол мен ишенем, ошол биз бардык маалыматтарды карасак, кыргыз эли бул бүтүндөй бир тирүү организм сыяктуу. Ошол организмдин көл жагы бут болсо, Сарбагышы кол болсо, жүрөгү, тиги булар ошону ар бир региондо өзүнүн баш болгон, түп болгон адамдар башкарып, баш көз болуп, ошо алар ошолордун ортосундагы бирдиктүү чечимдин натыйжасында ошол кыргыз эл катары өзүнчө бир саясаты, бир багыты болгон. Şu Валихановго окшогон орустун разведчиктерин, Пржевальскийлерди азыркыга чейин даңктап, ушу тарыхты аларсыз билбей тургандай кылып көрсөтөбүз. Биз Караколго барып, Мураталы бейге ушул илимий иш-чара кылып уюштуруп жатсак, ошондон бир жума мурда Пржевальскийге уюштурган экен. Пржевальский деме кыргыздарды экспонат кылган, жаман мамиле кылган деп орустардын өзү жазып жүрөт. Орустардын эмгектеринде ошол Пржевальскийдин чыгарган толук чыгармалар жыйнагынын жарым-жартылайы азыркыга чейин жарыялана элек, себеби ал жерде көптөгөн азыркы кезге чейин маанисин жоготпогон ушу чалгындоо маалыматтар бар. Анын ичинде кыргыздар тууралуу да көптөгөн маалымат, изилдөөлөр берилген. Бирок ошол Пржевальскийге конференция кылдык деп Жалал Абадтан бери ызы чуу болуп атышат. Биз ушул Мураталы бей сыяктуу адамдарды көтөрөлүк десек көзүбүз жетти. Ушу элдин көпчүлүгү азыркыга чейин жакшы билбей тургандай. Айылдык мектептерде, Жалал Абадта болобу, Көлдө болобу, Аксыдан башка эми Аксыда эл көтөрүлүп калгандай, Төлөгөн Касымбеков да бекер чыккан жок. Жаштар, жаш муун ошол өткөн тарыхын, өзүнүн ата бабасы ким болгонун жакшы билбейт экен. Мектептердеги балдар ошол мисалы Түп районундагы, менин районумда Түгөлбай Сыдыкбеков, Мукай Элебаев, толгон манасчылар, жазуучулар чыгып ошол жазгандардын баары ошол түптөгү элдин жашоосуна байланыштуу тарых. Ошону жакшы билбейт. Кусейин Карасаев мисалы биздин менин айылыман ошол үркүндө кантип качтык эле, Манасты айткандар кантип алып келдим, биздин мектептеги мугалимдердин тарыхы кандай молдолор болгон, арабча, иранча окуган, калмактар менен кантип жашашкан, түптүн кайсы жеринде кандай жайлаган, баардык маалыматтарды жазып өлөрүнүн астында Кусейин Наама деп китепке чыгарып кетиптир. Ошону балдар эмес, чоң кишилер дагы окушпайт. Окушалык десе дагы жетпейт, тиешелүү көңүл бөлүнгөн эмес. Ушул мектептеги балдардан сурап билесиңби десе жок. Чыңгыз ким жанагы Токтогулду кырчы Бекборбиев менен берки ким эле Токтогулду Сыймык брат минтип айтпадыбы деп, ошол Сыймык алар үчүн
кумир экен, сөз экен. Өздөрүнүн бир 50 жылдык, 100 жылдык мурдагы ата энебиз ким болгон, кандай тарыхты баштан өткөргөн, ошол өркүндөгөн жүрөгүндө аябай эле калган экен. Ушул могул жардын түбүндө момундай сөөктөр жатат. Ушу кандын өңү эмгише кетилек деген аксакал, көксакалдардын айтканы азыркка чейин эсинде экен, ушу жаштардын деле эсинде экен. Бирок эмне болгону, кандай иш болгону, азыр элдин саны көбөйүп жетилип келаткандай, азыркы кезде эгемендүүлүк алганда. Бирок башка элдерге, мисалы Орусста деле чоң айып жок. Аларды күнөөлөп, карама каршылык саясатын козгош үчүн эмес, ошол болгон чындыкты билиш үчүн. Туура бүтүм чыгарып, ушу келечекте өсүп өнүгөлүк десек, адам бололук десек, сөзсүз ушул өзүбүздү өзүбүз таанып, ушу биринчи четте регионалдык тарыхты таанып, ушу Мураталы би сыяктуу адамдарды билмейинче, ушу эл катары калыптануу деле кыйын сыяктуу. Ушул Төлөгөн Касымбеков сыяктуу аксакалдарга миң рахмат айтса болот. Ошол элдин оозундагы ушу Мураталы би сыяктуу адамдарды, аксы тарапта Кокон хандыгына аралашкандарды баарын жазып, ушул көркөм чыгарма катары чыгарганда ал кадимкидей жүрөгүнө жетти. Ушул ар бир кыргыздын кайсы райондо жашабасын, ушу Төлөгөн аксакалыбыздын сынган кылычы, андан кийинки келкели аркылуу жетти. Ушул кызматын кылып кетти. Ал Төлөгөн аксакалды эскеришибиз керек экен, арбагы ыраазы болсун. Ошондой нерселер башка жерлерде жасалбаптыр. Төлөгөн Касымбековдун чыгармасында Мураталы би бир назардагы жүрөт. Ошол мындай ар кайсы регион өрөөндөрдөн чогулуп келип кеңеш курадык, анан момундай чечим кабыл алды деген жерлер бар экен. Кадимкидей жалпы тарыхты кыргыздыкы кылып бир нукка салганга аракет жасаптыр аксакал. Кусейин Карасаевтар, Касым Тыныстановтар, ошол биздин райондон, биздин жерлерден алар чыгып жазганга аракет кылыптыр. Бирок Кусейин аксакал менен жолукканда көрдүм, ал кадимкидей коркуп калыптыр, жүрөгүн түшүрүп коюптур, ал ачык айтканда. Мындай кадимки эле жаныңда турган жолдошторун чогултуп барып атып салса, ким болсо да коркот. Ошондой эле жасаган экен. Касым менен мынтип дос элем. Ошо Саякбайды Бишкекке алып келдим эле деп мен жолукканда айткан. Саякбайды Бишкекке алып келип, ушу Касымды, Белек Солтоноев да кыргыздын ушу илимдүү, билимдүү адамдарын чогултуп, анан Саякбайды айттырганда ушу Белек Солтоноев ыйлады дейт. Кадимкидей ушу Тайторуну, Манастын Тайторуну чаптырган кийин Тайторуну чапкан жеринде Белек Солтоноев байкуш ыйлап жиберди дейт. Ушул Каныкейдин Тайторуну чапканын уккан кыргызды көзүнө жаш алса, ал накта кыргыз, жүрөгү бар кыргыз. Азыркы жаш муун ошондон алыстап бараткандай, ал жанагы химиядагы лакмусовый бумажка деп мындай химиялык зат түрсүтө тургандай эле ошо жеринде жүрөгү бар адам болсо көзүнө жаш алат. Жанагы азыр Мирбек Атабековдордун жана Манаска окшотуп мурас деп чыгарган деле ар кайсы талаалап жүргөн, миграцияда жүргөн кыргыздардын жүрөгүнө жетип атат. Бирок ал Манастын кичинекей эле бир үзүндүсү да жылт эткен бир эле учкуну да эмес, кенедей эле бир жери. Ошону азыркы заманга жараша жаңылап, маданиятты көтөрүп кетелик десек, ушуга окшогон адамдарды эскерип, жаңы формага жеткирсек деген ой менен, максат менен ошол иш жасалды. Мураталы би ошол орустар кыскандан кийин берки намыссыз, жетесиз адамдарды, ошол мурдатан түптөлүп келаткан саясий элитанын ордуна ошондой адамдарды коюп, бийликти берип жүргүзө баштаганда, ачык каршы чыгып, анан кысканда ошол бизде Хан Тенгири Каркыра жактагы, азыр Казакка кетип калды, Нарып колго, ошол жайлоо дейт. Ушу жайлоодон түшпөй ошол жакта кайтыш болгон экен. Ошол жерге коюлган. Азыр казактар барып сыйынып мазарына эскерип турат экен. 100гө жакын, 100дөн өткөн деп атышат, бирок 100гө жакын. Боронбай экөө мындай тең курдаш адамдар болушканбы?
Боронбайдан улуураак болуптур, улуу болуптур. Ошол Сартылыбай айылында мунун тукумдарынан совхоз деген Санжырач аксакал ал ачык айтты. Ушул Боронбай оруска тарткан чын, орустун саясатын ылайык жүргүзгөнү, берки Зарыпбек деген бир ушундай адам сыягы жокту бийликке алып келгени, Балбайдын кармалышына себеп болгонунун чындыгы бар деп. Ушул Боронбай сыяктуулардын көтөрүлүп, азыркы кезде оозго алып, атагын чыгарып, иш-чараларды уюштуруп, эркинин каралбай турушу Мураталы бийдин бир чети ошол саясатка дагы аралашып кеткендей. Ал киши Валиханов менен жакын болуп, оруска өткөнгө кызмат кылган адам экен, а беркилер болсо мындай заманга каршы тургандай. Бирок азыркы кезде ошол заман эми намыстуулардын кези келди. Намыстуу, эстүү адамдардын. Боронбайдын ким экенин айтыш үчүн Мураталыны дагы изилдешибиз керек да. Жалаң орусту колдогондор, орус саясатын колдогондорду айта берип, анан оруска каршы чыккандардыкын окуп үйрөнбөсөк, биз жалпы улуттук көз карашты тааный албайбыз да ошол кездеги. Ошондо биз Мураталы бий эмне үчүн каршы болуп атат? Анын да бир себептери болгон да, туурабы? Ошон үчүн сөзсүз экөөнүн бирдей окуп, экөөнүн бирдей изилдеп, урпактарга анан берсек, алар да анан өздөрү анан таразалап, мындай болгон экен. Бул мындан улам орустарга жан тартып кошулган экен. Тигинден көз караштан чыккан экен деп биз ошол заманды таанып билебиз да. Туптура, бул бизге азыр жөн эле бир эки оору, мисалы бугу менен сарбагыш кырылышкандай сезилет, өзүнөн өзү эле бир болбос нерсеге. Жөн болгон эмес. Бирок ошол бири-бирине кызын берип кудалашып аткан эмелердин чоң себеби бул агентура, разведка дегендер сөзсүз иштеген. Валихановдор элдин психологиясын кандай кылып уруш чыгарса болорун абдан изилдешкен. Анан бугулар бир жагынан өзүнүн тууганы ошо Сарбагыш менен жаңжал чыгып, экинчи жактан калмак кытайлар, үчүнчү жактан казактар менен мындай кырчылдашып турганда, ошол оруска өтөбүз деп алар да изилдешкен. Ушул Ормон деле орусга өтөм деп кагаз жиберген, Атаке батыр да жиберген. Алар ошолордун ичинен бугулун тандап алган себеби ушу маселеге байланыштуу. Мураталы бий каршы чыкканына карабай беркилер менен макул болуп бийлигин тааныган, бирок ошо бийликке орус администрациясы акындап аралашып, бир жолу колго алып, гарнизонду коюп, анан бийликке кыргыздын арасынан намыссыз, адамгерчиликсиз, пендечилиги төмөн Зарыпбек сыяктуу адамдарды кое баштаган. Валиханов жазат, ушул такое ничтожество, как Зарыпбека выставили во власть на Иссык-Кульском регионе. Если раньше люди подчинялись уму Боронбая, мужеству Ормона, сейчас такие ничтожества, наоборот, дискредитируют вас. Мураталы бийлер ошон үчүн каршы чыгып атат. Анан ошол саясат кийинки советтик кезде деле уланды да, ошондой тияка баш ийип берген адамдарды пендечилиги жок, адамгерчилиги жок болсо да койду, алар бийликтин баркын кетирди. Ошону Мураталы бийдин бир себеби ошол болгон. Экинчи жагынан эми аларды кыракы эстүү элдик адам катары ошол орус администрациясынын саясатын, багытын сезип көрө билди да. Ошол аны көрдүк да кандай болгон. 16-жылкы кыргынды көрдүк, кандай эмнеге алып келген. Ошон үчүн ал адам дагы мындай туура аракет кылууну максат кылган, бирок кандай кылыш керек экенин тактап аныгына жетип биле алган эмес. Акыры ушул шаркка баш ийгенге жараш мажбур болгон. Себеби бул Эми дагы кечирип коюңуз, теги ушулга улайда эми бизде дагы убакыт неме болуп калбасын, ортодо бир сиздин оюңузду угайын деп атам. Мынау жакында эле бизде бул жерде ушу Арабай университетинен бир 3 адам Казакстанда Чимкентке бир конференцияга катышып келдик да. Конференциянын аталышы мындай да, улуу даланын баатырлары, улуттун уруху деп айтылып атат да.
Анан ошол жерде сөз бергенде мен айттым, силер абдан теманы мыкты коюпсуңар чынында. Чынында көчмөн элдер үчүн миңдеген жылдар бою ушул баатырлар, жөн эле бир баатыр эмес, бирөөдү бир жыга чапкан баатыр эмес. Ошо эл баштаган, кол баштаган баатырлар ошо улуттун уруху, жүрөгү, кайраты болуп, ошо сактап, ошо элин коргоп келген. Биз дагы бир улуу тоонун баатырлары деп, биз улуттун уруху деп ушундай бир конференция өткөрүшүбүз керек экен дедим да. Мунун карабайсызбы? Мына ошо бизде эки тууган элдерде ушул бир параллель бир улуттук бир кайра жаралуу бир процесстери жүрүп аткандай да. Эми бизге караганда казакта абдан күчтүү чынында. Казактар мына мисалы Мураталы бийде эмес, андан деле белгисиз бир кичинекей өрөөндө эле белгилүү болгон бир аттуу баштуу адамдарды көтөрүп, ошолордун кылган иштерин элге жарыялап атышат да. Муну менен баягы мен айтайын дегеним ошол доорду окуп үйрөнүшүп атат да. Ошол доордогу карама каршылыктуу көз карашты кармаган адамдар кантип жашаган, эмне кылган, элди ким сактаган, ким ошо коргоп келген. Анан мына ушундай маселеден алганда, мисалы Мураталы бийге окшоп аты бир убактарда айтылып, анан жанагы ортодо совет бийлигинин убагында жана идеологияга байланыштуу басылып калып, унутулуп кетип, анан азыр кайра чыгып атканы бул туура деп ойлоймун да. Бул ушул кыргыз маданиятына, тарыхына тиешелүү бир эле өңүтү, бир бучкагы да Мураталы бий. Жалпы кыргыз маданияты менимче дүйнөдөгү бир эң терең өзгөчө маданияттардын бири, илгертиден кеткен тарыхы бар. Ошол тарыхы, маданияты жана сиз айтып аткан улуу баатырларды ушу улуттун уруху кылып турган бир өзгөчө феномен десек болот. Казакстан мамлекети экономикалык жактан жана финансы жагынан акча, эми алар бизге караганда аларда көп. Алар ушул орусташып, орусқа аралашып, билим алып, бул 90-жылдары союз талкаланганда бизге караганда даяр болуп калышты. Бизге бир 10-15 жыл менимче керек болчу. Дагы эл рационалдаштырылып, ошо билимди, илимди алып, бир анын сезим азыркы заманга жараша калыптаныш үчүн. Бирок бизде илгеркиден келаткан бир консерваланган, мындай өнүкпөстөн бир агып кетпей токтоп тургандай болсо дагы сакталган касиет калган. Мүмкүн болушунча ушул болгон нерселерин пайдаланып алып чыгып дүйнөгө чыгалык, өзүбүз көрсөтөлүк деген аракет менен иштерди кылып атат. Бирок мен ачык эле айтат элем, ушу казактар таарынса да таарынбаса да чыныгы улуулук ошол кыргыздын маданиятында өзгөчө эпикалык Манас сыяктуу чыгармаларда калган. Манаска теңдеш баатырды даңазалаган, алар канчалык жанагы улуу даланын баатырлары деген менен ошол сыяктуу деңгээлге, поэтикалык, адабий же тарыхый деңгээлге чыгарып, ошол адамдарын ошол деңгээлде кармап турган бир көрүнүш алардын маданиятында жок эсе. Ошондой Манас деген ушу өзүнүн башын эл үчүн сайган, чындап баатырдыкты көрсөткөн, мындай реалдуу иш кылгандай феноменалдык көрүнүш. Ал кыргыз элинин маданиятына терең сиңген. Ушул феномен улам муун сайын адамдардын кулк мүнөзүн, багытын, жаратылышын, ички дүйнөсүн калыптандырып келатат. Келечекте менимче замандын сырын түшүнүп, бир жаңы формасын өздөштүргөндө сөз бул көрүнөт. Өзүн жарк этип бир алып чыга турган өзгөчө көрүнүш. Мураталы бий дагы Манаска жетпесе дагы ошонун жолун кармаган намыстуу адам болгон. Биз ошон үчүн аны ошонун уландысы да. Жакшы, эмике биз тилекке каршы убактыбыз чектелүү, аягына чыгып баратат. Бирок азыраак болсо да ушу Мураталы бий жөнүндө ошол бүтүндөй кыргыз мамлекетинин деңгээлинде бир илимий конференция болуп өттү. Ошону дагы болсо башка билбеген жактарга телевидение аркылуу бир кабарлап коелу дедик. Бул дагы болсо ушундай бир улуу адамдарды бир убактарда
ел үчүн кызмат кылып, элин коргоп, эл баштап, журт баштап жүргөн адамдардын көптөрүнүн аты дагы белгисиз. Ошолорду ар бир регион өзү көтөрүп ошо алып чыгыш керек да. Аягында айта турган кеп ошол Мураталынын атасы Бирназар бей. Мураталы дагы Бирназар дагы ошо элдин арасында багуусуз, көрүүсүз, жетим калган балдарды өзүнүн балдары кылып тарбиялап, элди киши кылып өстүрүшкөн экен. Ушу Бирназардын багып алган баласы Жылкайдардан, Тилекматтан тукумунан азыр жанагы Илимдер академиясындагы философия институтунун баш аты коюлган Алтымышбек Алтымышбаев, Абдулда Ганиметов окшогон министр болгон адамдар чыккан экен. Азыркы кезде деле Аттан арыктан суу агат деп урпактарында бар экен да бар. Азыркы кезде ошол урпактары өз керт башы менен эмес, ошол ата жотосунан үлгү алса, ошол кыргыздын балдары чачылбай, жетим калтырбай алып өстүрсүн, өзүнүн балдары менен тең кылып, элди киши кылсын колдон келсе. Анан айтат элек, мына чындап атасынын жолунда баратат деп. Коргосун, канчалык элге пайдасы тийсе, ошол адамды айтабыз да, ушул жакшынын тукуму ушул деп. Түздөн түз анын баласы болбосо да, ким элге жакшылык кылса, ким чындап кайрат көрсөтүп элдин намысына, ишине жараса, ошол адам манастын тукуму, ошол адам Мураталынын тукуму. Ошол адам кыргыз чыныгы деп. Рахмат анда эмеке, ушу бир кызыктуу, жакшы бир маек куруп бердиң. Негизи биз ушу Мураталы би жөнүндө дагы бир кыргыздын бир мыкты ер азаматынын ысмы, ал ысмы аркылуу маалымат алдык, кичине да болсо. Бул маалыматтын да эми сабагы ар бир жерде ошо жашаган элдер өздөрүнүн ошондой бир мыкты ата бабаларынын арбагын көтөрүп, ысмын көтөрүп, алар жөнүндө изилдөөлөрдү жүргүзсө, ошолордун басып өткөн жолу бизден кийинки урпактарга, бизге ошолор сабак болуш керек да. Анда ушу бүгүн келип кызыктуу маек куруп бергениң үчүн абдан чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.